Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Ибрагим Жунусов. Рахмат сізге. Майрам күні уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін. Сіздерге рахмат, шақырғаныңыз үшін. Мұрдағы вице-премьер, министр культуры, елші, профессор, да? Шындай ғой? Депутат, Жогорку Кеңештин депутаты. Барды мұрдағы. Экс. Елші менен ел артистен башкасы Ал қалат, да, қалат. Мына кече мұрдағы күні екі чоң жиын болды. Эрдоган мамлекеттик сапар менен келди. Мажарстандын эмеси премьер-министри келди, расмий сапар менен. Анан түрк тилдүү өлкөлөрдүн уюму кече күнү эме болду. Чоң бийик жолугушуусу. Кандай деп баалайсыз? Кандай эмнеге негизги көңүл бурулду? Рахмат чоң. Агай уруксат берсеңиз, биринчи мамлекеттик визиттен баштайлы. Эрдогандан. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, көрүүчүлөр деле жакшы билип калды. Негизи визиттер, президенттердин визити үчкө бөлүнөт. Мамлекеттик визит, официалдуу, расмий визит, анан жумушчу иш сапар деп, жумушчу визит деп үчкө бөлүнөт. Тайып Режеп Эрдогандын кечеги келген визити мамлекеттик визит. Бул эң чоң, эң жогорку деңгээлдеги визит. Бул мамлекеттик визит биринчи кезекте эң чоң деңгээлде өттү. Жакшы деңгээлде күтүп алды. Себеби Тайып Эрдоган дагы мына ушундай нерселерди жакшы көрөт өзү. Негизи мындай ушундай бийик деңгээлде өткөндү. Акыркы жолу бизге 2018 келген. 2018 жылы көчмөндөр оюну болгондо мен анда Түркияда элчи болуп турган учурум болчу. Ошол учурда келгенбиз, алып келип ошол жерде дагы визит өткөзгөн көчмөндөрдөн бир күн мурда. Анан эртеси күнү көчмөндөр оюну башталган. Ошо боюнча эми келип отурат. Негизи түрк эли дагы, түрктөр дагы, түрк мамлекети дагы, анын башында турган Жумхурбашканы деп коет түрктөр. Тайып Эрдоган дагы кыргыздарды, Кыргызстанды абдан жакшы көрөт, абдан баалайт. Азыр эле бирөө башталар алды, сиз менен сүйлөп турганда өзүңүз да айтып атыңыз, сөзүн баштаганда ата журтума келгениме бактылуумун деп атпайбы? Мен баардыгыңарды дейт келген конокторду, президенттерди биздин ата журтта көрүп атканыма кубанычтамын деп атпайбы? Бул өтө баягы жүрөккө жакын, чындыгы патриотизмге жакын нерселерде ошо менен болуп атат да. Негизи Түркиянын президенти менен эгерде Түркиянын лидери, кайсы мамлекеттин болсун, лидери биздин мамлекетке жакшы көз карашта болуп турган болсо, ошол мамлекет менен ишибиз оңоло берет да, ишибиз жакшы жүрө берет. Мисалы үчүн Түркия биздин баамсыздыгыбызды, биздин эгемендүүлүгүбүздү биринчи кабыл алган бул Түркия болот да. Биз 91-жылы 31 августта эгемендүү мамлекет деп жарыялаганыбыз менен 92-жылы январь айында биринчи жолу Түркия Кыргызстанды эгемендүү мамлекет деп тааныган бул Түркия болду да. Ошол эле учурда өзүнүн элчилигин дагы биринчи жолу Эсенги өлкөлөрүндө баягы эгемендүүлүк алган баардын ичинде биринчи жолу Кыргызстанда ачты өзүнүн элчилигин. Ошол эле учурда Кыргызстан дагы өзүнүн биринчи элчилигин Түркияда ачты, Анкарада. Ага чейин бизде Кыргызстанда да элчилик болгон эмес. Бул бир чети Мустафа Кемал Ататүрктүн бир сөзү бар эле, 1930-жылдары айткан бир сөзү бар. Ошол сөздө айтат да, баягы СССР түзүлүп, мамлекеттер биригип, СССР деген мамлекет пайда болгон учурдарда Орто Азия деген биздин туугандарыбыз, биздин боордошторубуз, биздин акрабаларыбыз дейт алар. Биздин акрабаларыбыз, досторубуз неменин ичинде калып кетти. Бирок кандайдыр бир күн келет, ошо күн келип булар эгемендүүлүк алган күнү биринчилерден болуп биз кол сунушубуз керек деген да. Ошондуктан ошо нерсе болуп, биринчилерден болуп бизге кол сунган мамлекет бул Түркия болуп келет. Ошондон бери мамилелер улам мамиле эч токтогон жок, өскөндө өсүп атат. Түрк элдери бизге болгон мамилеси такыр токтогон жок. Мен баардык жака токтолбосом дагы өзүм 4 жылдан ашык Түркияда элчи болуп отурган учурларында болгон иштерди бирге айтып берейин, бизге болгон мамилелерин. Мисалы үчүн азыркы Бишкектин так ортосунда курулган Имам Саракси мечити бул Орто Азияда жок мечит.
Bunu Tayyip Erdoğan'ın түздөн түз өзү инициатор болгон, өзү көтөрүп, ошол жерге бир жакшы мечит туруш керек деп, ошо мечит 2014-жылы башталды, 2018-жылы бүттү, 2018-жылы ачтык. Бул жерге 35 миллиондон ашык акча кетти. Андан сырткары достук больницасы, кыргыз-түрк достук больницасы азыр Tayyip Erdoğan'ın аты берилбеди, Tayyip Erdoğan ал дагы ал кишинин инициативасы менен болгон. Ага дагы 35-40 миллиондон ашык акча кетирип, ошол дагы түрктө түздөн түз куруп беришти. Эсиңизде бар, тарых музейи чыр болуп жүргөн, ошого дагы 17 миллион долларды түрктөр өткөрүп беришкен. Ошо мен учурунда болгон окуяларды айттым да. Ошону өткөрүп берип, ремонтуна, реконструкция болгонго, анан ичин жаңалаганга дагы акчаларды которуп берди. Кийин бир чуу чыкты, ремонтунан суу чыгып кетпеди. Анан Ыйман фонду 10 миллион кол коюлган ошол учурда. Ыйман фонду дагы түзүлгөн. 5 миллион 250 миң которулган. Анан кийин токтотуп коюшкан, себеби туура эмес акчалар кетип баратат дегендей буларга маалымат бар, ошол токтоп калган. Эң эле жакшы нерсесинен бири дагы, мен бул жерден элчи болуп кетип баратканда парламенттен мага тапшырма берилген, биздин жарандарды бекерге операция жасатуу. 100 операцияга ошондо түрк парламентинен ратификациядан өткөргөнбүз. Биринчи Кыргызстандан өткөн, кийин Түркия парламентинен өткөн. 100 операция, анан кийин аны 200ге чейин көтөргөнбүз. Жылына 200 операцияны бекер жасап берип атты да түрктөр. Булар минималдуусу 30 миң доллар, максималдуу 70-80 миң долларга чейин. Канча биздин элдерге бул жакшылык болду. Азыр кече дагы көтөрүлбөдү. Бунун убактысы бүтүп калды да. Бул убактысы бүткөнү менен иштеп атат. Соглашение бүтүп калганы менен токтогон жок. Ковид учурунда гана кичине токтоду. Азыр иштеп атат, азыр 150 дагы дополнительный сурашат, ошого кошулсун дегенде. Негизи түрктөрдүн бизге болгон мектептерди куруп берди. Ошто мектеп курулду, бул жака мектептер курулду. Университети, Манас университети, Манас университети канча деңгээлде азыр бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң мыкты 1000 университеттин катарына кирип отурат. Алардан келип дагы операциядан сырткары анан бизде ишкерлер абдан жакшы иштерди алып барып атат. Биз товар жүгүртүү мурда 500 миллион болчу. Мен баргандан кийин 1 миллиардка көтөрүшкөн. Аны биз аткарганбыз, 1 миллиард болгон. Азыр 2 миллиардка көтөрүлүп отурат товар жүгүртүү. Булар азыр 5ке жеткиребиз деп атат азыр. Азыр 5 миллиардка чейин жетиш керек деп атат. Кече өзүңүз билесиз, Кыргызстандын тышкы карызынын 58,9 миллион долларды 59 миллион деп коелу. 59 миллиондугун жашыл экономика үчүн кечип атат. 2014-жылдагы Кыргызстандын 52 миллион карызын кечкен. Мурда. Ошого кошумча дагы 59 миллион дагы кечип атат. Анын өзү бизде Түркия менен карызыбыз 62 миллион тегерегинде калган эле. Анын 4 миллионун Кыргызстан төлөгөн. Азыр эми бул жактарын жашыл экономиканы колдоо иретинде кайрадан карыздар. Бул тууганчылыктын туу чокуларынын бири да бул нерсе. Ооба, жакшы. Кечеги жөнөкөйлүгүн карабайсызбы, кече кетип барса Түркиянын туусун көтөрүп турган жаш баланы көрүп калып, кортежди токтотуп, келип учурашып, тууну дагы жаш баланы дагы Tayyip Erdoğan'ı мен жакшы билем, 97-жылдан бери. Бул киши өзү ушундай жакшы адам, жакшы инсан, жакшы теолог, жакшы акын, жакшы футболист. Акын дагы, ыр жазат, жакшы. Баягы Эрдоган Türkiye'de İstanbul'da мир болуп отурганда камалган да, билесиз. Ошо ыр үчүн камалган. Ыр үчүн камалган, ыр жаза коюп бер, ырлары чыгып кетип, ошон үчүн отуруп дагы чыкты. Бирок эң жакшысы баягы бүгүнкү күндө Эрдоган дүйнөлүк масштабтагы, дүйнөлүк аренадагы эң алдыңкы лидерлердин бири, эң алдыңкы саясатчылардын бири да. Жанагы кээ бир адамдар айтып атпайбы? Бириккен Улуттар уюмун реформалаш керек деп. Жанагы 5 эле эме болуп атат. Туруктуу мүчө. Дүйнө 5ден бийик деп атпайбы? Дүйнөдө 5 эле неме бар деп. Мисалы үчүн мына Япония мүчө эмес, жана туруктуу мүчө эмес, Коопсуздук кеңешине, Германия мүчө эмес. Алардын катарында да Түркияны айтып калып атышпайбы? Ушуларды кошуп эме кылыш керек дегендей болуп. Көп ушул нерсеге негиз болуп Эрдогандын жанагыдай
согушка дагы ортомчу болуп, Россия менен Украина ортосунда башка маселелерге абдан активдүү катышты. Эми бул Түркия өзү негизи дүйнөлүк аренада да эң алдыңкы мамлекеттердин бири. НАТОдагы эң алдыңкы куралдуу күчтөрүнүн биринчи сапында турган мамлекет. Түркия өзүнүн оюн, өзүнүн мамлекеттин саясатын кайсы жакка кетип бараткан түрк тилдүү мамлекеттер дагы бириктирип айта турган бирден бир азыр кезде Тайып Эрдоган болуп атпайбы. Мисалы үчүн деле ошо ООНдо билесиз, ООНдо 6 эле тил бар. 7-нчи тил түрк тили болсун деп атпайбы. Түрк тили 7-нчи тил болуш керек ООНдо. Эмне үчүн түрк тили болбош керек? Түрк тилдүү мамлекет эли түрк тилдүү мамлекеттики 300 миллиондон көп саны, адамдардын саны. Эмне үчүн болбош керек деген нерсени коюп атат. Мен Эрдоган менен элчи кезде сүйлөшүп турганда, анда биз 6 миллиондон эми ашкан элек 2014-жылы. Нуфусунуз канча дейт, канча элиңер бар дейт саны. Мен айттым, түрк туугандар менен бирге 86 миллионбуз дедим. Анда түрктөр 80 миллион болчу. Анан күлүп берди дагы. Анда деди 86 миллион дебейли. Биз 300 миллион деп айтайлы. Түрк тилдүү мамлекеттер 300 миллионбуз деп айткан эле бир. Негизи бул киши азыркы Палестинада болуп аткан нерселерге өзүнүн жакшы ойлорун айтып атат. Кече Түрк кеңешинде дагы бул сөз көтөрүлдү. Биздин президентибиз дагы Садыр Жапаров дагы айтты, бүгүнкү куралсыз адамдарга болуп аткан кол салууларды бекерди, күнүн эмес саат сайын адамдардын өлүп аткандыгы жөнүндө. Бул нерсе түрк тилдүү мамлекеттерди бириктирип турган бир жакшынан бир жакшы организация бул түрк кеңеши. Азыр түрк кеңешинде өзүңүз билгендей 5 мамлекет официалдуу түрдө мүчө, Өзбекстан кийин кирди, мурда 4 болчу. Азыр 5 мамлекет, бирок 2 мамлекет андан сырткары байкоочу болуп турат. Бул Венгрия менен Түркмөнстан байкоочулардын арасында. Азыр Венгрияга мына кече түрк дүйнөсүнүн эң жогорку орденин Виктор Орбанга тапшырды. Ал дагы 100 миллион менен бул уюмга киргиси келип атат, 100 миллион доллар коюлуп атат. Фондко киргизип атат. Демек булар дагы эртеңки мүчө боло турган мамлекеттер да. Эрдоганда дагы Манас орденин биринчи даражадагы. Биринчи даражадагы Манас ордени. Эрдоган өзү Манасты да абдан жакшы көрөт. Манас айтканды, Манаста укканды, ушундай бир жакшы көргөн инсан туура берилди деп ойлойм. Туура берилди. Бул уюм кандай деңгээлде азыр жанагы түрк тилдүү мамлекеттер уюму? Азыр 2 күндөн бери байкап атасызбы? Мына Батыштан же болбосо Европа жактан эксперттердин сүйлөгөн сөздөрүн окудум да. Алардын берип аткан сигналына караганда, демек уюм жакшы түз жолдо кетип баратат, күчтүү жолдо кетип баратат. Түрк дүйнөсүнүн биригишин каалабаган Европада дагы мамлекеттер бар, көп мамлекеттер каалабайт биригишин. Эгерде бул мамлекет күчтүү болбогондо, алар мынтип сынга дагы кабылбайт эле да. Демек сындашып атабы? Бул мамлекеттин биригиши, бул ынтымакка чакырышы, бул чоң нерсе да, бул күчтүү нерсе. Биринчи кезекте буну өзү биринчи бул уюм түзүлгөндө, ССТГ деп түзүлгөндө Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен түзүлгөн. Нурсултан Назарбаев бул бизде бар да, Түркба бар, билесиз, парламенттик ассамблеялар, Түрксой бар, культура, маданият жаңгырайт. Түрк кеңеши бул лидерлер биригип алып туруп, бүт бардыгылардын карай турган эң бир чоң уюм бул. Жалпы маселелерди карайт, коопсуздукту карайт биринчи кезекте. Мына кечеги 5 лидер отуруп алып туруп сүйлөшкөндө, азыр эми Кыргызстанга өтпөдү лидерлик, жетекчилик. Мурда төрагалык, мурда Казакстанда болчу, азыр Кыргызстанга өттү. Эми азыр булар кечегинде 24-жылы болуп өткөн окуяларды булар эми тар чөйрөдө да сүйлөшөт да, баягы кеңейтилген чөйрөнүз кары тар чөйрөдө дагы олардын сүйлөшкөндөр бар. Ал жерде отуруп алып сүйлөшүштү. 25-жылгы боло турган иш пландарды карашты. Дагы эмнелерди кылыш керек, кандай нерселерди жасаш керек. Мына ошол жерде дагы бир жолу айтам, көпчүлүк сөздөр Палестинадагы болуп аткан окуяларга абдан көп токтолушту. Себеби булар ошол жерлерде сүйлөшө турган нерселер ушунда. Бир эле Палестинаны эмне үчүн ал жерде колдонуш керек? Себеби бул ар бир мамлекеттердин, түрк тилдүү гана мамлекет эмес, ар бир мамлекетке башына келип кала турган нерсе. Аны ошол жерде токтотуш керек деген ойду айтышып атпайбы? Бул коопсуздук боюнча.
Булардын максаты биринчи кезекте кол коюлду, өзү 16 документке кол коюлду. Анын ичинде 8 эң негизгилерден болуп, бул мамлекеттердин коопсуздугу, банковский система, билим берүү, ошол эле учурда маданият, анан санариптештирүү элерге кол коюлуп атат. Бул эң керектүү нерселерди булар обсуждение кылып азыр ошол жерде чечип алышты да. Азыр санариптештирүү деген эмне? Бул ааламдашуу болуп атканда бул санариптештирүү керек. Бул ошо декларацияны да карасаңыз, Бишкек декларациясында коюлду деп атпайбы? Бул биздин мамлекет үчүн да чоң аброй да. Бул жерде чечилип атканы, бул жерде айтылып аткандыгы. Мен ойлойм, бул уюмдун келечеги дагы укмуш, Шостон кем эмес болуп атат. Шостон кем эмес, ошол Эсенге өлкөлөрүнүн биргелешкенинен кем эмес. Бул түрк дүйнөсү мындан дагы кең болуш керек да. Мындан дагы кенен нерселерге алып бара турган уюм болуш керек деп ойлойм. Yana karşı çıkanlar da pantürkizm деп чочулуп атат. Ошодон чочушуп атат булар. Бирге болушунан, ынтымактуу болушунан чочушуп атат. Эми жашырбай эле айтканда, биздин бириккенибизди каалабаган тышкы күчтөр абдан көп. Аны каалаган, бир болушун каалабаган тышкы күчтөр. Бул түрк дүйнөсү бул жакта турсун, Орто Азия, Центральный Азиянын дагы биригишин каалабагандар болуп атпайбы? Тышкы дагы, ички дагы. Бул жерде албетте биздин бир эл болуп, бир тилдүү мамлекет болуп турушубузга көпчүлүгү каршы чыгат. Мисалы үчүн кече Эрдоган Бишкектеги сөзүндө дагы тирк алфавиттерди дагы түрк тили көтөрүлдү деп атпайбы? Азыр аксакалдар кеңеши Түркияда 34 алфавиттен турган жаңы немени түзүшпөдү, түрк тилдүү алфавиттерди. Ошо Бакыда болду. Бул биринчи Азербайжанда болду. Бул азыр Эрдоган айтып атпайбы? Азербайжан менен Түндүк Кипр макул, эми Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандарды күтөбүз деп атпайбы? Ошого булар бардыгы кээ бир мамлекеттер үчүн чочулоону пайда кылат да. Эми койгон максат жакшы. Азыр булар 2040-ка чейин өзүнчө бир немени карап, 2040-жылга чейин карап чыгышпады боло турган иш-чараларды. 2022-ден башталган негизи бул нерсе. Азыр булар банковый система, мисалы үчүн ошол эле банковый системаны көпчүлүк ойлошу мүмкүн, жөн эле акча которуп, акча алып эле бир жок, андай эмес. Булар инвестиция тартуунун бирден бир жакшы жолу ошол да. Кээ бир инвестицияны тартсаңыз, мыйзамдар бири-бирине топ келиш керек да. Бири-бирине мыйзамдар топ келбей калып атат. Акчаны же инвестицияны алып келерде кыйынчылыктар туулуп атат. Мына ошо туулган кыйынчылыктар болбосун деп атат. Мисалы үчүн Өзбекстандын президенти Шавкет Мирзиёев айтып атпайбы? Бизде андан сырткары дагы чек аралардан бири-бирибизге өтө турган жерлерде топ келбеген мыйзамдар толтуруп алып атат. Мисалы үчүн Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда азыр топ келбеген нерсе калбады. Биз бири-бирибизге приоритеттик бар жок туура келет. Казакстан менен кээ бири туура келбей атат. Туруп аткан азыркы границанын убактылуу жабылып калып атканы же туруп аткан пробкалар, булар бардыгы тоскоолдуктар алып келет да. Мына ошол нерселерди карашып атат. Бул эгерде бул системаны туура жолго коюп алса, мына биздин улуттук банктар, алардын банктар менен кол коюп албадыбы? Булар ошол жерде бири-бири менен отуруп алып туруп, эки жактан карап туруп, бири-бирине туура келсе мыйзамдары, ошо инвесторлордун келишине, же биз жактан инвесторлордун барышына дагы бул чоң нерсе. Мисалы үчүн Түркия менен Кыргызстандын ортосунда 50ден ашык түрк компаниялар иштеп атат. 50ден ашык. Совместныйлар да иштеп атат, биргеликте дагы, өздөрүнчө дагы. Мисалы үчүн Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда 200 миллионго түзүлгөн фондубуз бар. Өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Мурда 50 миллион деп түзүлгөн, кийин 200 миллионго чыккан. Ал фонд уже 3 жылдан бери, 2,5 жылдан бери өз ишин алып барып атат. Мына ушундай жерлерде ошо туура келбеген нерселер чыгып калышпас үчүн ошол нерселерге барышты атат. Виктор Орбан дагы көчмөндөр оюнуна келди эле. Бул эмеге дагы келди, кечеөнкө жыйынга дагы. Орбан өзүңүз билесиз, Европадагы жүрөгүндө турган
чоң бир мамлекеттердин бири. Орбан азыркы күндө Европада сес көрсөтө тургандагы, туураны туура эмес, туураны туура деп айта тургандагы Орбан болуп жатасыр ал жерде. Орбандын ошо мамлекеттин дагы, Венгрия мамлекетин дагы бул мамлекет түрк тилдүү мамлекеттерге кошулушун калдырышпайт. Баягы мен айткан күчтөр Орбан түп тамырын билип атат да, түп тарыхын билип атат. Тарыхы бардыгы түрк тилдүү мамлекеттерден болгондон кийин ал кишинин дагы өзү лидер катары дагы мамлекеттин бул жака аракет кылды. Мисалы үчүн билим берүүдө азыр Орбан абдан жакшы нерселерди көтөрүп, билим берүү системасында бизге квоталарды берди. Аларды окуганга шарт түзүп берип атат. Андан сырткары дагы өздөрү кичине кыйынчылыкта турганына карабастан финансылык жактан, экономика жактан жардамдар берип атат. Мен ойлойм, ал Венгрия ушу 25-жылдары түрк тилдүү мамлекеттерге мүчө болуп кирет. Азыр байкоочу болуп турат. Эгерде киргиси келбесе, мынчалык көп акчаларды койбойт эле, мынчалык программаларга катышпайт эле. Сиз айткандай 2018-жылы көчмөндөр оюна келди. Башка жылдарга катышып атат. Өзбекстанга мен элчи болуп турганда Орбан 2 жолу келип кетти Өзбекстанга. Эмеде азыр Мажарстан эмеде төрага да Европа биримде төрага болуп турат өздөрү. Эми ал биримдикке турганы чыгып кетпейт деп ойлойм. Бирок биз деле ШОСто деле мүчөбүз, буякта деле мүчөбүз. Бул ойлойм анын бир кичине күчтүү мамлекет катары бул ар жерде боло алат. Бирок бул Россия менен Украина согушууда башка европалык мамлекеттерге каршы болуп калат. Кимдин Орбандын эмеси пикири? Орбан саммитинде айтпадыбы эмнеге каршы болуп аткандыгы жөнүндө. Тынччылык, мен анын бир интервьюсунда бар. Мен эмне үчүн кээ бир нерселерге каршы чыгып атам. Мен тынччылык болуш үчүн деп атпайбы? Тынччылык болуш үчүн каршылыгымды көрсөттүм дейт. Путин дагы Украинада болуп аткан согуш үчүн айтып атпайбы? Бул согуш ошол жерде токтобосо эртең Россияга келет деп атпайбы? Россиянын ичине кирип келет деп атпайбы? Ошол эле нерсени Путинден мурда Эрдоган дагы айткан. Эмне үчүн биз Сирияда согуш атабыз? Сирияда болуп аткан согуш аскерлерин киргизбеди эле Сирияга. Түрк аскерлери кирип барып, тынччылыкты орнотобуз деп киргенде, эмнеге кирди, кирбеш киргиле деген сөздөрдү батыштан айта баштаганда, эгерде биз согушту Сирияда токтотпосок, бул согуш Түркияга кирип келет дегенде, ошо ар кимди өз жеринде токтотуш керек деген нерсеге барып атат. Ошо башталып атканда жанагы бир суу деген бир учагын атып түшүрүп Россиянын. Ошондо мен Түркияда элем. Ошону Россия менен Түркиянын ортосундагы мамилени бузуш үчүн болгон нерсе бул. Бул америкалык базадан чыккан самолет болчу. Алардын командасы менен Түркия билген эмес. Анан кийин булардын ортосуна дагы Назарбаев менен ошо маалдагы биздин президентибиз Атамбаев ортого түшкөн. Россия менен Түркияны жакшыртуу боюнча мамилесин жакшырткандан кийин, эсиңизде бар, 5-6 айдан кийин мен алдында турганмын. Менин алдында Андрей Карл деген посолун атып коюшту. Менин 1 метр, 2 метр жерде атып коюшту. Мен ошол жерде биз бир выставканы ачып атканбыз. Андрей досум болчу менин жакын. Андрей сүйлөгө атканда эле аркасынан атып салды. Ал бала өзү полицейский болчу. Действующий полицейский болчу. Бирок ошончо куралы бар. Куралы бар, карап жүргөн, бизди сөзгө тартып аткан. Тосулуп турган лентанын бир жагында 3 посол турганбыз. Анан ошо бала эле турган. Ал как значогу бар эле полицейский. Ал турган, анан эле башталганда ал сүйлөгөндөн кийин келип биз лента кесмекпиз, ошол жерде атып кетти. Бул дагы мамилени бузуу. Россия менен Түркиянын мамилеси ошо самолеттен кийин бузулган жок да. Бузулгандан кийин дагы бузганга киришти да. Эгерде билесиз, бул элчини өлтүрүү деген бул чоң нерсе да. Тем более түрктүн жараны өлтүрүп атса, бул аны кийин көрдү алар. Вербовать этилип, гүленчү деп аны табышып, бала ошо вузда окуган дешип, ошонун вузун бүткөн, ошолордун неме тапшырмасы менен жүрөт деп. Соттодубу кийин? Бала жок, бала ошол жерде эле өлдү. Баланы атып салышпады. Атып салган. Дароо эле атып салган, ооба. Тиги
ошол кездеги Атамбаев президент Эрдоган ортосунда бир эмелер чыкты, я ошо бир учак менен учактан кийинби, башкабы? Учактан кийин. Бул башка самолет боюнча. Бул жерде эми мындай да. Өзү Алмаз Шашенич менен Эрдогандын мамилеси абдан жакшы болчу. Агайын идей, бири-бирин аби дейт эле. Аби деген аке деген сөз. Аби деп сүйлөшөт эле, абдан сүйлөшөт. Анан эле ортодо башка самолет. Бизге булар Абдуллах Гүлдүн самолетин берип аткан. Бизге белек катары. Ошол минип жүргөн мурда. Абдуллах Гүлдөн кийин Эрдоган келбеди президент болуп. Абдуллах Гүлдүн самолету туруп калган аерде. Биздин самолетубуз эски эле да. Ту 154 эмес беле бизде. Анан ошол самолетти берип аткан, ошол самолеттин нерсеси бир-эки маселелер чечилбей калып, анан Алмаз Шашенич аябай катуу сүйлөгөн, мындай туура эмес кылып атасыңар, силер бир тууганыбыз дейсиңер, эмне үчүн бир туугандык мамиле кылбайсыңар деген нерседе көп нерселер айтылып, анан кичине мамилеси солкундап калды, бирок солундага карабастан бизге болгон мамилеси өзгөрүлгөн жок да, түрктөрдүн дагы, түрк президентинин дагы. Ошол эле учурда эми сөз келип калганда айтып коеюн, агай, уруксат берсеңиз. Атамбаев Америкага кетип баратып Истамбулда ооруп калганда, бул жакта сөз чыгып кетпеди. Атамбаевди ооруканалар кабыл албай атат экен, эч кимди киргизбей атат, ооруп атса да карабаптыр деген. Ал туура эмес информация болчу. Мен анда элчи болчумун, мен алдында болчумун. Чындыгында эле ооруп калып, больницага түшүп атканда Атамбаев баарына отказ берип койгон. Мен больницага жатпайм депчи. Мен жатпайм. Кийин Россияга барды, Москвага. Ал жерде отелде гана жатам дегенде мага премьер-министр чалды. Премьер-министр, Түркиянын премьер-министри. Мен деди, мага президент тапшырма берди. Эрдоган деди. Эрдоган анда Америкада болчу. Булар президенттер барды немеге кетип бараткан. Бириккен Улуттар немесине, сессиясына кетип бараткан. Эрдоган учуп кеткен. Мага звонить этти Эрдоган. Деди, Эрдоган каңарал деп атат, эмне болуп атат деди. Мен айттым, ушундай, больницага жатпайм деп атат, мен азыр эң күчтүү врачтарды жөнөтөм деди. Профессорлордун бүт бардыгы келип гостиницада, отелде Атамбаевди карашып атты. Эң күчтүү кардиологдор, эң күчтүү врачтар түнү күнү карашып атты да. А бул киши барбайм деп 3 күндөн өзү отказ берип койду. Мына болсом больницалардан чыга баштады мага. Биздин больницада жатсын, бекер лечение кылайлы. Эми аларга больницанын аты да керек да. Президент жатты дейт. А бирок Алмаз Шашенич такырынабай койгон да. Болбойт, мен барбайм деп койгон. Жатпайм. Анан кийин Путин чалды бул киши. Путинги чалып туруп, анан Россияга кел деп, анан Россияга учуп кеткен. Россиядан. А бирок Эрдоган Америкада туруп, Эрдогандын сөзчүсү деп коет эле. Сөзчү деген помощник эмес, Эрдогандын атынан гана сүйлөп атат, Ибрагим Калын деген. Азыр неме болуп калды, алардын разведкасынын башчысы. Аларды МИД деп коет, МИД. Кече дагы келип кетти бияка. Биздин Камчак Кыдыршаевич менен учурашты, кол коюшту бирге. Ибрагим Калын. Ошо Ибрагим Калын мага чалды, президент сурап атат ал акыбалын деп, дайым сурап турушты. Биздин убактыбыз 2 мүнөттөй калыптыр. Негизги жыйынтыкты кандай деп чыгарса болот мына кыска? Негизги кечеги мурдагы жыйындар. Кече бул жерде болуп өткөн Түрк кеңешинин жыйыны, саммити өтө чоң деңгээлде өттү. Бул бир гана ошо түрк тилдүү мамлекеттер үчүн эмес, Кыргызстан үчүн да чоң аброй болду. Себеби аларды күтүп алыш, аларды кайра ошо деңгээлде күтүп, деңгээлде өткөрүп, кайра деңгээлде күзөтүп коюш бул оңой иш эмес да. Бул демек Кыргызстан өзүнүн аброюн дагы көрсөтө алды. Түрк дүйнөсүнүн ичинде, түрк тилдүү мамлекеттердин ичинде бардык президенттер келди, бардык лидерлер отурду. Алар баасын берди, Кыргызстандын өнүгүү жолунда кетип бараткандыгын айтты. Мен ойлойм, биздин мамлекет дагы аброюна аброй кошулду кече. А негизи түрк дүйнөсү бул келечекте өтө чоң уюмдардын бири болот бул. Дагы эле өзүнүн күчү бар, башында айткандай. Демек бизди бул биримдикти критикалап аткан эксперттер бар экен. Демек бул уюм жакшы жолдо кетип баратат. Анын жаңы ынтымак ордо деген эмеде өттү да. Биринчи чоң ушундай чоң өтүп атат. Ынтымак ордону да көрсөттү. Тез аранын ичинде канча деңгээлде, себеби ар жерде өтө турган жерлер дагы өзүнүн деңгээлде болуш керек да. Мурда булар кыйналып калышты эле, билесиз. Резиденцияга бир каттап, ак үйгө бир келип, көк үйгө бир балып, азыр мына бир жерде өткөрүп, бир жерде көрсөтүп коюшту. Мен ойлойм,
бул биздин аброй болду, абройду гана көрсөтө. Яхшы. Рахмат сизге. Бизде конокто Ибрагим Жунусов болду, Кыргызстандын элчиси, Түркияда, Өзбекстанда болгонсу, депутат, экс-депутат, жана вице-премьер болуп, Экстер көбөйүп кетти. Экстер. Рахмат сизге. Сизге рахмат агай. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.